Эфирибизди алдыны көздөп улайбыз. Көрүп жатканыңыздар Теңир Тоо таңы түз берүү көрсөтүүсү. Бизде таңкы маанай рубрикасы башталып турат. Ким биздин куттуу студиябыздын коногу болуп, Бириккен Араб Эмиратынын Дубай шаарында өткөн өспүрүмдөр арасындагы англис тили боюнча олимпиадада мыкты ийгиликтерди жаратып келген Жоодар Талантбеков жана анын апасы жана англис тили мугалими келип турат. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы. Андай эмесе абдан кубанычтуу кабар болуп турат биз үчүн. Деги эле Кыргызстан үчүн болуп турса керек. Биздин нарындык ушул окуучу эл аралык деңгээлде ушул дүйнөдөгү эң мыкты олимпиадада ушул алмаз жана алтын медаль утуп келгени. Ушул баягы конкурс жөнүндө айтып берсең, кандай болду? Кандай катышып калдың? Биринчи Жоодар айтып берет окшойт, Макул. Баштап кетсем, ушу ноябрь айында, жаңылышпасам, мен мектептеги эжейим, англискийден берген каным эжейим, ушу мага жазып калды да, ушундай олимпиада бар экен, международный ушу глобалдык турдагы международный ушу Дубайда болот экен деп. Мен деген ушу биринчи туруна деген ушу онлайн болот экен, ал республика боюнча. Негизи ошондо ойлонуп койгом, катышсамбы, катышпасамбы, бирок ошондо катышып көрөйүн деп, өзүм сынап көрөйүн деп катышып койгом. Ошондон биринчи турдан жеңип алып, күмүш медаль утуп алдым. Кудайга шүгүр. Анан кийин ушу экинчи глобалдык тур деген Дубайда өткөн экен. Ал 18 мамлекеттин арасында ошо болуп, июнда болуп өттү. Бул өзү олимпиада жөнүндө айтып кетсем деген, олимпиаданын өзү англисче өзү аталат, толук аталышы деген Junior English Olympiad. Муну кыскартып кетсек деген, базалык англисче олимпиада. Анан ушу олимпиада катышып деген, ушу глобалдык тур деген Дубайда болуп деген, ушу кыскартылган JO деп коет да, мынча. JOдан башка дагы 2 олимпиада болду, математика жана IQ боюнча. Мен ушу англискийне катышып деген, алтын даражасына жетип жана кошумча алмаз даражасына жеттим. Жакшы, ушул конкурс кандай негизде өттү? Дубайга барып келген, кандай эмоциялар менен келдиң? Ушул жөн кандай сезимдер менен? Ал жакта кандай шарттар болду? Ошолор жөнүндө айтып берсең. Негизи бул мен деген чет өлкөгө биринчи чыгышымда, негизи самолетко биринчи эле отурушум. Ошондо өзүм жалгыз кеттим, доверенность менен. Жалгыз кеткенде деген мындай, мурун баарыбыз эле билебиз го, Дубай дегенде аябай мындай курорт, пляж деп эле сону элестетесиң. Бирок өзүм мындай барганда деген небоскрепторду көрдүм, бирок аябай ысык болот экен, биринчи ушу айтып кетсем. Бирок өзү шаар коз экен, көптөгөн небоскрептор, бирок эшикте туруш мындай аябай татаал экен да. Сөзсүз бир эме мустак аба керек экен сага. Улам суусап турат экенсиң. Ушу бул биринчи чыгышым болуп атканда кээ бир жактан адашып кетиптим. Ошо самолетту документтерим кээ бирде деген таппай калыптым, издеп, ушундай болуп кетти. Бирок анын баарын буюрса жеңип кеттим. Анан кийин ушу Дубайда жүргөндө деген аябай кантипи эмоциялар болду. Ошо өзүң жалгыз чыктың деп, ар кандай мамлекет көргөндө өзүң кругозоруң ачылып калат экен. Кийин ушу мындай Дубайга келгенде да уже опытныйраак болуп калат экенсиң. Анан да ушу өзү ошо олимпиада деген университетте өтүп кетти. Ошо британский арабский университетте өтүп кетти. Ал негизи олимпиада ошо бир эле күн болду. Анын эртеси күнү эле результаттар чыкты да. Биякта ошо критерийлерди айтып кетсем деген, ошо мен мурун айтып кеткендей деген, бул олимпиада деген негизи ушу Junior English Olympiad деген бул ошо английский эле да. Дагы бир физо жана IMEC деген олимпиадалар болду, ошол эле кошо. Организатор бир эле окшош эле да, бирок предметтер башка. Физо бул IQ жана математика. IMEC деген бул мен билишим боюнча математика жана химия болчу. Мен ушу английскийне катышып деген, ошо критерий отбор деген бул ошо балдан эле болду дейм. Бирок бизге де көп мындай айткан жок. Негизи результатын көргөн жокпуз да. Мындай эле биз да билбей турдук тиякта отурганда. Бирок ушу мен билишим боюнча деген ушу канчалык көп
туура жооп берген ошо вопросторго ошондон алынды го дейм. Бул ошо алтын. Ошонун арасынан ошо алтын деген бул бир эле кишиге берилген жок. Биякта ошо процент менен берилди да. Мисалы үчүн деген ошо суроолордун билсем 20дан көбүрөөк суроого жооп берсе алтын алат дегендей да. Ошондон эң ошо жакшылар чыгып көп жооп бергендер. Аны алмас деген бул ошолордун ичинен эң жакшыга, эң көп жооп бергенине алдым да, алмастычы. Абдан азаматсың. Анда ошол багы эмгектин, ийгиликтин артында чоң команда болсо керек. Апасына суроо бергим келип атат, ушул багы балаңызга ушундай көрсөтмөлүү жол көрсөтүп бергениңизге, мындай багыт бергениңиз эмнеден улам болду? Баягы сиздин балаңыз эмнеден улам өзгөчөлөндү? Ушул жөнүндө айтып берсең. Саламатсыздарбы? Жалпы ошо телевизор көрүүчүлөр. Бул мындай болду да, эми Жоодар биздин кичүү уулубуз, мындан улуу эжеси, анан байкеси бар. Анан баягы балдарды ата-эне окуусуна жакшы мамиле кылалык, ошо багыт берели деп ойлойт экен. Ар бир менин ордума өзүң койгон ата-эненин баары ушундай ойлосо керек. Бир багыт берип, жакшы бир жолго салсак экен, ошо ар бир баланын эмнеге шыктуу, эмнеге баягы кызыгат, ошону байкай баштайт кезинде, баягы кичине кезинен эле. Анан ошо улуу эжеси менен байкесине баягы кичинекейинде, мектепте экендеринде компьютер алып келип бергенбиз, баягы окуп даярдансын, ошону компьютер менен иштегенди үйрөнсүн депчи. Анан ошол кезде ошо Жоодар 3-4 жаштагы бала болчу да. Анан баягы тигилер окуп атканда мектептен кийин сабакка даярданышып карашат. Анан барып жанында отурчу да. Анан баягы оюнчуктары бар. Оюнчук менен ойноп эле ошолордун жанында карап отурчу. Анан бул эмнени түшүнүп атат десең, көрсө ошолордун карап, компьютерди кандай иштеп атканын көрүп отурчу экен да үйрөнүп. Анан бара ошо компьютерди алар жокту басып үйрөтүп метип калды да карап. Анан сен бул эмнеге кызыгат десем, ошо оюнчукка кызыгып эле компьютерге кызыкканын байкаганбыз да. Андан кийин уже мектепке окуп калды, мектепке барып калды, баягы компьютерге кызыкканын токтоткон жок да. Анан байкап аттык. Анан Жоодар, сен эмнеге кызыгасың десек, ушу компьютерге кызыгам дейт да. Компьютерге кызыгам, мен кийин ушу компьютер менен иштейм деп калды да. Анан ойлонуп биз да издендик. Папасы, атасы экөөбүз изденип мынтип карап, анан компьютерге окуш үчүн эмнелер дагы керек болду экен. Анан англис тилин керек экен да, ошону билдик да. Анан айта баштадык, компьютерди жакшы үйрөнүш үчүн англис тили кошо керек турбайбы, аны үйрөнүш керек экен деп. Анан мектептен эжеси да баягы англис тилин окутуп аттыбы. Анан мектепте билесиздер да, саат ошончо бала класста, анан мугалим ошо ар бирине жумасына 1-2 саат, 3 саат берилет. Ошол кезде анын баарына жетишпейт. Анан мектептен дагы англис тилин үйрөнүп атты. Анан 6-5 класска келип калганда биз ойлондук да, ошо өзүбүз оттук айланабыз да, айылда билесиз да, жок, курс мындай кошумча жок нарын өзүндө. Анан кандай кылсак деп ойлонуша баштадык. Анан ойлондуруп, курска окутуш керек го, эмне кылсак нарыңа жиберип окуттуралы деп. Анан ошо 5-класста ошо Турдалиева Айнур эженин лингва окуу борборун чактырдык, таап алдык. Нарында деле көп бар экен. Анан эмнегедир ошо Турдалиева Айнур эжекебизге токтодук. Ошол кишиге сүйлөшүп, анан ошо курска жаздырдык. Анан Айнур эжекебизге да ошо учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетким келет. Биздин мындай эмебизди баягы окуу эмесин аябай тууралап коюп берип атты да. Түшкө чейин оттукта мектепте окуп келип атты да. Түштөн кийин ошо айылдан жол тосуп келип, анан ошо английский курска жумасына 2-2, 3 келип, жол тосуп келип окуп, кайра кечинде кетип атты. Анан бизге расписаниябызды тууралап коюп берип, мындай расписаниябыз бизге туура ийкемдүү болду да. Анан дайыма ошо түшкө чейин сабак барса, түштөн кийин келип бияка окуп кетип турду. Ошо 5-класстан баштап ушу азыркы учурга чейин окуп мына бүттү. Буюрса сертификатын алганы турат. Анан ушулар дагы мектепте билими дагы, анан курска окуган билими дагы көп таасир бердиби деп ойлойм мен. Анан азыр оюнда дагы эле ушу компьютерди окуй, 11-де бүтсөм, азыр мына 11-класска көчтү. 11-де бүтсөм ушу компьютер жагына окусам деген аябай чоң максаты бар. Анан ошого жараша кошуп английскийди да окуп атат, компьютерге туура тектешкен деп. Анан ушундай олимпиадага катышып, анан ушундай ийгиликке жетип келип отурат.
ошондон берки сыймыктанып атасыздар. ооба аябай кубанып атабыз чындыгында. Баардыгыбыз мугалимдери дагы, ошо мектептегилер да, классташтарды баарыбыз мындай эме аябай чоң сүйүнүчтүү кабар болду бизге. Да, Нуридиге суроо берейин. Ушул баягы англис тил курсун окуган көп окуучулар окуйт, бирок айырмаланабы, кандай болот? Жодардын баягы мүмкүнчүлүгү, жөндөмү тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу ушу көрүүчүлөр. Мен абдан кубанып отурам. Сиз айткандай баардык эле окуучулар ушу алдыга озуп чыкпайт экен, арасынан саналуу гана көрсөткүч көрсөтөт. Ошонун артында, ушул чоң ийгиликтин артында көптөгөн талыкпаган эмгек жатат да. Эната башында Жоодар кичирээк кезинде ушул энатанын эмгеги. Ар дайым таксиге салып, ушу жерге алып келип, сууктун күнүндө дагы ушу окутуп атышты. Негизи курсту баштаган окуучулардын баары эле бүтө бербейт да. Кыйынчылыктар болсо ошо тыштап коюшат да. Же болбосо башталгыч уровеньдерин жакшы үйрөнүп алса эле болду го деп тыштап коюшат. Жоодардын өзгөчөлөнгөнү аягына чыкты да. Ошондой эле Жоодар ушу максат койгону, максаттын ишке ашырышына өзү да аябай талыкпай эмгектенди. Башында энатасы көп мотивация берип, сен окушуң керек деп багыт берип турганы эң негизги жардам болду. Андан кийинки нерсе Жоодар ошо өзү алып кетти да. Андан кийин чоңоюп калганда өзү келип кетип, жол тосуп келип кеткен күндөрү болду да. Постоянно жол тосуп келип кетип, ушул канча эмгек сооктун күнүндө. Анан мен айтар элем ушу энаталарга, бул тил үйрөнүү ине менен кудук каскандай деген илим негизи элечи. Муну 1 айда, 2 айда курска берсе эле эме болбойт, бир результат ала албайт да. Талыкпай ошону бир университетте деле 5 жыл окуйбуз го, 5 жыл, хотя бы 5 жыл жакшылап үзгүлтүксүз бериш керек. Ошондо результат берет да. Жоодардын өзгөчөлүгү ушул, мына результатын көрүп отурабыз. Өзү дагы үйдөн аябай эмгектенет, мектепте да аябай жакшы окуйт, мен абдан сыймыктанам. Жана өзү дагы изденип ошол конкурстарга катышып келди да, буга чейин көптөгөн конкурстарга катышып келди. Ошол конкурстардан катышып отуруп, мына аягында ийгиликке жетип отурат. Мен ушул учурдан пайдаланып, эжеге дагы, Талант байке папасына дагы эң ыраазычылык билдирет элем. Өзүнө ушундай эмгек кылсаң дагы көптөгөн бийиктиктерди багынтат. Үмүтүбүз чоң Жоодардан, жана ошондой эле ушул ийгилиги чек болбосун. Келечекте Кыргыздын бир дүйнөдө бир Кыргызстандын желегин көтөргөн жаштардан болот деп ишенем. Анда Жоодарга суроо бергим келип атат. Ушул айтсаң, ушул баягы ийгиликтерди багындырып атасың, англис тилин окуп атасың, ушунча эмгектеп атат. Сен үчүн ошо кызыктырган эмнеден баштадың ошол тилди үйрөнүү? Анан баягы тажап кетпейсиңби дегенде, баягы эже айткандай, баштап коюп ортосунан таштаган окуучулар деле көп да. Анан ушул нерсе акырына чейин жетүүгө эмне түрткү болду, эмне мотивация болду? Мотивация жөнүндө айтып кетсем деген, бул курсту баштаганда окуп, ушу мен үйдөгүлөр менен сүйлөшүп деген, негизи эле окуйын деп эле чечкем. Бирок башында негизи мотивация жок болот. Мен ал кезде мындай кичинекей болуп дагы деле түшүнбөй эттим, эмне мага керек деп. Бирок ошондо бир жылдай өтүп калганда уже түшүнүп калдым да. Анан ушу мен өзүмдө эле желаниям көп болбой, барып келип, мен мындай мектептен башка убактым жок деп ушундай болуп атканда, сезимчи. Анан кийин ушинтип окуп деген, албетте ушу 2 жыл окугандан кийин уже тажап баштайсың. Ушу адам тажап баштайт экен. Бирок баары бир деген ушу үйдөгүлөр деген мени окуу деп, бул дагы эле жетишсиз деп, ушу мен үйдөгүлөр чоң апам, папам, мамам, баары эжейим баардыгы түрткү болот. Алар мага мотивация берип деген, өзүмдү алдыга түртүп аттым, окуу деп, бул да бүтө элексиң деп. Ушу үйдөгүлөр мага мотивация берип турду кадимкидей. Ошолордун ошо
колдоосу менен деген мен ушул результатка жеттим. Анан дагы алдыда дагы олимпиадага катышайын деген ойлор барбы? Алдыдагы келечектеги максаттарың жөнүндө айтып берчи. Албетте бул деген чек эмес. Мындан көптөгөн ийгиликтерге жетишсем деген чоң максаттар да койгом. Ошо мировой аренага чыгып, ошо өзүм Кыргызстандын деген желегин көтөрүп, ошо Кыргызстан деген эл бар, Кыргызстан деген эл жер бар деп элге көргөзүп, тааныштырып, ушундай тарыхта калган инсан болгум келет. Анан айтсаң, ошол Дубайда сыйлык алып аткан учурда желек көтөрүп, аябай кубанып чыктың да, анан мындай күткөндөй да. Анан Кыргызстандан дагы катыштыбы? Өзүңө кандай сыймык болду ошол учурда? Желекти кайдан көтөрүп чыктың? Ошол жөнүндө айтып берчи. Ошо биз деген Айнура эже деген киши алып барган. Жалпы 14 бала болчубуз да. Ушул 14 бала болуп баарыбызды жеңип чыктык. Негизи мен деген алтынды негизи күткөн эмесмин, чын айтайын. Мен деген аябай коркуп турдум. Ошо олимпиадада бүткөндөн кийин тестти уже жазып чыккандан кийин мен аябай коркуп турдум. Ошол күнү башым ооруп деген ойлонуп кечке жаттым. Чынын айтам, алтын күткөн эмесмин. Мен колоого эле жететин деп ойлогом. Бирок мен деген олимпиадада мындай болду да. Биз баарыбыз отурабыз, 14 бала тең баардык элдин баары келди. Анан биринчи ошо коло күмүш, алтын болуп айта кеткен да. Кололорду айтып бүттү. Анда күмүшкө жеткен турбаймынбы деп койдум оюмданчы. Мындай эле. Анан күмүштөрдү айтып бүттү. Күмүштөр айтып бүттү. Алтынга жетпек эмесмин точно деп уже үмүт үзүп баштадым да кичинеденчи. Анан алтындарды айтып кете берди да. Анан уже көп айтты алтынданчы. Точно болбоптур деп эле уже үмүт үзүп койдум да менчи. Отурдум мындай элечи, настроением жок. Ишенбей эле. Анан мени эң аянкы кылып чакырып атпайбы? Эң аянкы кылып туруп, Лампеков Жолдар дегенде чакырганда мен деген кичине мындай эме калдым. Туруп калдым да. Ишенбейчи. Анан кийин эле биз негизи желек көтөрүп келгенбиз атайын. Башкалар деп болуп, өзүнүн мамлекетти көргөзүш үчүн. Ошондо деген желекти сурай калып туруп эле чыга калдым. Стой калып туруп эле. Ошо негизи дагы деле ошо толкундан ишенбей турам, жеңип кеткениме. Анан кийин ошо алтынды алып чыгып уже түшкөндөн кийин мен алмаз категориясы бар экенин билген эмесмин да андачы. Так эле билген эмесмин, ошо биринчи эле чакыргандарды. Билбей эле ошо жайланып отура алгам да. Уже сыймыктанып, ойлонуп, анан кийин эле кайра алмаз категориясы деп эле мени биринчи чакырып калды да. Анда эле кайра желекти алып туруп эле чуркап бара калдым. Анан ошондон деген так өзүмө ишенбей турдум. Вау деп. Сонун деп. Азаматсың. Анан мына ушул эл сыймыгы болуп турган уулуңузду же болбосо уулдарды тарбиялоо ата-энелер үчүн баарына тең эле буйрубайт болуш керек. Бирок өзүнүн ушул ата-эненин эмгеги билинип турат, бул жерде мээнети билинип турат. Анан негизи балдарга тарбия берүүдө эмнеге көңүл буруш керек? Ушул жөнүндө айтып бериңизчи. Биз эми Жолдошум экөөбүз тең, папасы экөөбүз тең мугалим болуп иштегенбиз да. Анан азыр эми пенсияга чыгып, башка жумушка өтүп кеттик. Анан көп жыл мектепте билим берүү тармагында иштедик да. Анан баягы мугалим катары балдарга мындай өзүбүз билим алгандыктан билим бериш керек деген ой келет экен да. Баары бир билимдүү бала эч жерде калбайт депчи, билим жерде калбайт. Билим менен бардык нерсени көрсөтсөң, бардык нерсени жеңсең, алдыга койгон максаттарыңа жетсең болот деген ой болгон да баягы. Анан биз дагы мектепте балдар тарбияладык, ошого жараша үйрөттүк, окуттук дегенден анан өзүбүзгө келгенде дагы баягы балдарды окутуш керек, билим бериш керек, алдыга түртмөлөш керек деп булар эми кичинекей да. Анан багыт кичирээк кезинен багыт бериш керек. Эмнеге жөндөмдүү экен ошого да караш керек. Эмне тажатпайт, эмне кызыгат, ошолорду байкай баштайт экенсиң үйдө. Анан улуу байкеси эчеси да ошо өзүнүн каалаган кесиптери менен окушту. Анан болбосо ошо кичи кезинен жана компьютерге
эме кызыкканын байкап калдык да. Анан ошондо эле ошол тарапка окусун, англис тилин дагы кошо окусун. Тил билген адам баягы эме болбойт. Биз баягы эми илгери англис тилге көп биздин учурда эң көп маани берүүчү эмес да. Мындай өтө дамды окуткан, мындай курс окуган жок болчу, мектепте бир аз окучубуз. Анан ошолорду ойлоп, балдарың сенден дагы сен билбеген нерселерге жетсе экен деп ойлойт экен да. Адам ар бир ата эне баласынын бир жакшы нерсеге жетишин, ошо балдар максатына жетишин ата эне үчүн бул чоң сыймык болот экен. Анан ошого жеткириш үчүн булар кичинекейсинде көп маани бербейт. Анан жанагындай мотивация берип, жакшы жагынан үйрөтүп, жакшы бир жол көрсөткөнгө аракет кылдык. Анан мындай ойлогондо чындыгында балага эң негизги биринчи ата эне багыт берет да, ата эне мотивация берет. Азыр мындай ар кандай түшүнүк болуп атпайбы адамдарда, мугалимдер үйрөтпөйт, окутпайт, айтпайт депчи, ата энелерде ушундай азыр разногласие көп болуп атат. Негизгиси эң биринчи тарбия үйдөн. Айтат да, кыргызда жөн айтпайт да, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат депчи. Анан мугалим болсо 1 саат 45 мүнөт окутат, 45 мүнөттө ошончо 30 бала, 40 бала, 35 бала болот. Жок дегенде 25 бала. Ошонун баарына көңүл бөлүп ар бирин эмете албайт да. Анан ошондуктан ата эне үйдөн мотивация бериш керек экен. Ата эне үйдөн багыт бериш керек экен. Ошо баланы жакшы жака эмне максат коесуң, ошол максатка кандай жетесиң, ошол максатка жетиш үчүн кандай нерселер жасаш керек. Өзүңдүн ата эненин милдети баягы сен өзүң дагы эмне кандай аракеттер кылышың керек, ошону балдарга мындай акырын аста айтып үйрөтүш керек да. Анан ошондо эле бала өзү кайсы жакты тандаш керек экен, өзү да андан ары өнүктүрүп, андан ары да чечип кетет экен. Чоң рахмат. Анда Айнур Жеңиловна линга ушул курс тууралуу айтып берсеңиз. Бул балдарды канча жаштан барып кабыл алат? Ошол англис тилин эле гана үйрөтөбү? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Лингва нарым мектеби 2019 августта ушу Америка Кошмо Штаттарынын элчилигинин долбоору аркылуу лингва мектеби Бишкектеги лингва школанын филиалы болуп ачылган. Ошол курс 19 августта ачылса, ошо 20-жылы январда келген да Жоодар. Ошондо биздин Жоодар биздин биринчи баягы бүтүрүүчүбүз. Группада 4төө бүттү. 4төө тең аябай ийгиликтүү окуучулар. Сабакта ар дайым биз жалаң англисче дискуссиялар көп болот. Сабак абдан кызыктуу өтөт көбүнчө. Булардын кругозору аябай кенен. Ар бир тема боюнча өзүлөрүнүн ойлору бар. Мен үчүн аябай мындай чоң мындай эргүү болчу да, булар менен иштеген. Анан быйыл ошол upper intermediate уровенин алып бүтүштү. Көбүнчө сабактарыбыз ошо кийинки эң акыркы деңгээлде уже улуттун өзү сүйлөгөн адамдар сыяктуу эле көбүнчө сүйлөшүүлөрдү болчу, угуу болот, жазуу дегендей. Мен дагы басым жасаганым жазуусуна да көп кийинки эмелерде дайыма басым жасайбыз, бирок мындай эссе жазганга аябай басым жазачумун да. Давайте жазгыла деп ошол ар бир дискуссия болгон тема жөнүндө ошо англис тилинде жазуу иштерин дагы жазышыпчы. Бул эме эссе жазуу боюнча дагы болду бул конкурсчу. Анан мен ойлойт элем ушу мектептен тышкары ошо частный мындай курстарга берген дагы бала үчүн жакшы болот да. Анткени бала ошол жактан дагы көп өнүгүү болот, кругозору да өнүгөт, башка мектептен келген окуучулар менен да баарлашат жана англис тилин алганга толук программада алганга мүмкүнчүлүк алат да. Биз ушул Жоодар мен азыр ойлоп турам, 5 жылда 10 учебникти биз бүттүк да. 10 учебникти разработка кылып, рабочий тетрадьдан бери бүтүп, жазып, иштеп ушунчалык көп эмгек менен бүтүп отурат. Эмне дейт элем, ата энелерге учурдан пайдаланып
ата энелерибизге абдан ыраазычылык билдирем. Бизге барып аткан жалпы эле Нарын шаарынын, Нарын областынын ата энелерине абдан ыраазычылык билдирем. Бул ата эненин эмгеги чоң да. Ата эне азыркы учурда ата энелер көп балага инвестиция кылып атышат. Көптөгөн акчаларын коротуп ушул салым кошуп атышат. Ата эненин салымы зор. Ата энелерге ден соолук каалайм. Биринчиден окуучулардын ушу жаркын келечеги үчүн аман болушсун. Ата энелер ушу бир туугандары колдоо көрсөткөн үчүн балдар бийиктикке чыгып атышат. Ушул ар бир бала үй бүлөсү менен аман болушсун. Жана ушул тил үйрөнүүдө талыкпай ушул 1 жыл 2 жыл мен өзүмдүн тажрыйбамда көрүп турам. Аздык кылат, ошо талыкпай ата энелер чыдап ошол эме кылышса, инвестиция кылышса балдарына, ошол келечекте ошол инвестицияны кайра өзүлөрү эме кайтарып алат да баладан. Анткени балдар мына мен жоодардын билимине мен ишенип турам. Чет мамлекеттерге тапшырса болот. Чет мамлекеттерде жакшы университеттерде англис тилинде башка специалисттерди окушат да. Мисалы менеджмент же болбосо юриспруденция же болбосо мисалы экономиканы же болбосо бухгалтерияны англисче окуп, мисалы Кыргызстандагы эң күчтүү организацияларда күчтүү специалист болуп иштесе болот. Ошондуктан мен айтар элем аталарга, жooдар эрте баштаган курсту бала чагынан билбей ойноп жүрүп үйрөнүп калды англис тилин. Ошондуктан эрте башташса, 8-9 класстарын берсе болот, бирок колдон келишинче 3-класстан 5-класстан эле курска берип башташса жакшы результат алат. Анткени бала ойноп жүрүп кулагы дагы, көзү дагы, тили да жатыга берет, кандай үйрөнгөнүн тилди билбей калат. Мисалы 10-класстан 11-класстан келгенде кичине башка дагы алардын курстары бар, ОРТ курстары бар, дагы башка школдо дагы көптөгөн мероприятиялер болот. Бала бошобой калат да. Ошондуктан мына эже менен байкенин тажрыйбасында мына өзүлөрү көрүп атат. Эрте баланы берип, эрте көңүл бура башташса, ошончолук эртерээк результат алышат жана жакшы университеттерге тапшырганга мүмкүнчүлүк алышат. Чоң рахмат. Анда эртең менен таң эрте биздин студиябызга келип мейман болуп бергенсиздерге терең ыраазычылык билдирели. Анда сиздерге эркин микрофон берели. Кыска кайрылуу кылсаңыздар болот. Кетсем ушул эфирден пайдаланып мен ошол биз жумушта жаш болдук, жумушта болуп аттык да. Анан ошо курска жиберип турган эң биринчи үйдө апабыз бар, чоң энеси жоодардын. Ошо апабызга ыраазычылык билдирип атабыз. Анткени биз жумушта болуп аттык. Ошо мектептен келгенде курска жиберип атты, эми жол тосуп, салып ийип, кайра тосуп алып, аябай эмгеги зор болду да апабыздын. Анан эң негизгиси, андан кийинки бул Түгөл уулу Усупбек атындагы мектептин директору Абылык Мирбек агайыбызга ыраазычылык билдиребиз. Ал киши дагы райондук, областтык олимпиадаларга көрсөтмө берип, көп алдыга, жоодардын алдыга кетишине көп аракеттерин жумшады. Андан тышкары предметтик мугалими Жуматаева Каным эжеге ыраазычылык билдиребиз. Ар кандай конкурстарга алып барып, ар кандай конкурста сунуштап, жоодарды мындай бул балабыздын ошо англис тилине кызыгып жүргөнүнө аябай чоң көңүл бөлүп, эң чоң жанагындай эмелерди, олимпиадаларды, аларды сунуштап, ал кишинин да эмгеги зор. Андан кийинки Нарында курсту окуткан Турдалиева Айнур эжебизге да ыраазычылык чоң. Мектептеги алган билимдерин дагы өркүндөтүп, дагы мектепте ала албай калгандарды кошумчалап берип аткан үчүн Лингва окуу борборунун жетекчиси Айнур эжебизге да чоң ыраазычылык билдирем. Андан тышкары ошол ЗН окуу борбору бар экен Бишкекте, жанагы чет өлкөлөргө балдарды чыгарып, Кыргызстан боюнча олимпиадаларга чыгарып, ошо алып барып мүмкүнчүлүк түзүп берген ЗН
окуу борборунун директору Айнура Мамашарип кызы деген эжекебизге да эң чоң ыраазычылык. Балдарды ошондой Дубайга чейин алып барып, олимпиада өткөрүп, кайра алып келип берип колубузга тапшырды. Эң чоң жетишкендиктер менен келишти. Анан балабызга да ак жол каалайм, өркүнөсүн, аман болсун. Ар бир ата эненин эле сыймыгы, баланын сыйлыктары, баланын жакшы жетишкендиктери экен. Ошо сиздерге да тонук эфир, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Кошумча барбы жокпу? Мен өзүм турган кайрылуу кетейинби? Окуучуларга, Окуучуларга. Ошо окуучуларга кайрылуум деген көбүнчөсү деген азыркы убакта деген баарыбыздан колубуздан көп эле нерсе келет да. Азыркы убакыт деген бул тынчтыктын убагы деген, мамлекет өнүгүп өсүп атат. Көптөгөн мүмкүнчүлүктөр пайда болду мурункуларга салыштырмалуу менен. Анан ушу биздин негизи окуучуларга деген ар бири эле өсүп өнүгүп алат да. Негизги эле ошо өзүңдүн каалооң деле керек. Каалооң болсо деген баардык нерсеге жетесиң. Ошо сенин да жакшы таланттар болушу мүмкүн. Бирок деген аракет менен эмгек деген дайыма талантты жеңип чыгат. Албетте деген эч кандай нерсеге деген аракет жетпейсиң. Мен да ошо жөн эле жеткен жокмун бул результатка. 5 жыл окудум, ушу мурун айтып кеткендей. Мен да мурун буга чейин эчтеке билбечүмүн, нөл болчумун да айткандай. Ошо аракет менен эле жетесиң баардык нерсеге. Аракеттен келе деп Окуучуларга деген ушу кичинекей эле максаттардын артынан чуркабай, чоң максаттарды коюп, өзүңө көп кыялданып, ошо акчанын артынан чуркабай жаш кезден. Биз балабыз да, бала кезде деген мындай. Бул убакта аябаганда кичинекей. Негизи өзүмдү азыр мен уже кайгырып турам да, ушу балалыгым уже чекте калды да, 16га чыкты. Эми ушу 18 деле алыста эмес. Ушу негизи балалык деген аябаганда жакшы нерсе экен. Бул сенде деген ишиң аз, жумушуң аз, андай кадимкидей жыргап турган кезиң. Ушу кезиңер деген ошо окуп, ушу окуп алсаңар аябаганда жакшы болот. Кийин чоңоюп калганда деген акча деп калып эле унутуп каласыңар баардыгын. Акча деген табылат, убакыт деген бул кайрылбайт. Убакыт деген аз. Ошондуктан өсүп өнүгөлү дагы ушу биздин Кыргызстан көтөрүп чыгып вершинага, ушу өзүбүздү таанымал кылган кыйын кишилерден болуп чыгалы. Чоң рахмат, Азаматсың.